Орусия менен Казакстандын адистери суу ташкыны менен күрөшүү боюнча биргелешкен иш чараларды талкуулашты. Орынбор облусуна барган казакстандык делегация Жайык дарыясына ирекли суу сактагычынан жиберилген суунун көлөмүн көбөйтүүнү макулдашышты. Бүгүнкү күндө анын ылдамдыгы секундасына 108 куб метрди түзөт. Эки тарап тең бул көлөмдү 130 куб метрге чейин көбөйтүүгө макулдашты. Адистердин айтымында эч кандай коркунуч жок. Алар топтолгон суунун кору айыл чарбасын өнүктүрүүгө шарт түзөт деп ишенишет. Судың деңгейі 6-6,50-ге дейін көтеріледі деген жаңа алдын ала болжам бойынша. Алдын ала эсептөөлөр боюнча суунун деңгээли 6,50-ге чейин көтөрүлөт. Учурда облуска жөнөтүлүүдө. Кечи 60 куб метр жөнөтүлдү. Ошондой эле секундасына 108 куб метр жиберилип жатат. Бул абдан жакшы. Азыр бизге Жайык дарыясынан суу төмөндөгү түштүк аймактардагы суу сактагычтарга ээн эркин агып жатат. Өзеннен суу жаңа төмөндөгү оңтүстүк аудандык жактагы суу коймаларына эмин эркин түсүүдө.